Полициядан 200 метр алыстыкта 9 жыл туткунда калган кыз. 1990 жылы Японияда болгон бул окуя бүгүнкү күнгө чейин адамдарды титиретет. Фусако аттуу 9 жаштагы япон кызы үйүнөн жоголгондо эч ким анын тагдыры мындай коркунучтуу болот деп ойлогон эмес. Анын 28 жаштагы Набаюку Сато уурдап кеткен. Ал апасы менен жашачу. Эң коркунучтуусу анын үйү полиция бөлүмүнөн болгону 200 метр аралыкта эле. Фусакону Сато үйүнүн 2-чи кабатындагы бөлмөдөн кармаган. Алгачкы айларда кыз колу буту байланган, дайыма катуу сабалган, бычак менен коркутулган, жаза катары электрошокер колдонулган. Сато Фусаконун чачын кыркып, өзүнүн кийимдерин кийгизген. Бөлмөнүн эшигин кулпулаган эмес. Бирок Фусако эч качан качууга аракет кылган эмес. Себеби башында өтө коркуп турган. Кийин болсо күч кубаты калбай толук көзөмөлгө түшкөн. Тогуз жыл ичинде ал болгону бир эле жолу жуунган. Сатонун апасынан жашыруу үчүн Фусако полиэтилен пакеттерди ажаткана катары колдонууга мажбур болгон. Кантип табылды? 9 жылдан кийин Сатонун апасы уулунун агрессивдүү түшүнүксүз жүрүм турумуна чыдабай полицияга арыз жазат. Текшерүү маалында бөлмөдөн жоголгон кыз табылат. Жаза адилеттүү болдубу? Сот Набаюку Сатону болгону 14 жылга эркинен ажыратат. Ал жазасын толук өтөп, башка шаарга көчүп, 2017 жылы 55 жашында табигый өлүм менен көз жумган. Ал эми Фусако ал эч качан толук калыбына келе алган эмес. Дарыгерлердин айтымында анын акылы ошол 9 жаштагы баланын деңгээлинде калып калган.